ар бир кожойке эс алууга кетерде өзүнүн гүлдөрүн ойлоп кам көрөт. Даярданууда ашыкча шашылбаш үчүн гүлдөрдү сугаруу сыяктуу нерселерди алдын ала ойлонуу керек. Эң туура айтасыз. Эми баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт го. Ошол сыңары гүл өстүрүүчү студиябызга келген Бермет Колмурзаеванын өзүнүн оозунан угалы деп студиябызга чакырдык. Бермет айым, кутмандыгыңыз менен. Саламатсыздарбы? Ошо үй гүлдөрүнү кандай кам көрүү керек, ошол боюнча айта кетсеңиз. Негизи жайкы сезондо күн аябай ачуу тиет. Ошол себептен баягы түштүк, өзгөчө анан батыш тараптагы гүл подоконниктерде турган гүлдөргө өтө кыйын болот. Ошол себептен баягы мен айта турган нерсем, күн аябай ысып турган убакта, мисалы саат 12ден кечки бир 5ке чейинки убакта же гүлдөрдү алып коюш керек терезеден, же болбосо бир материал менен, кездеме менен бир тороп коюш керек. Көлөкө кылып коюш керек. Себеби бардык эле гүлдөр күндү жакшы көрө бербейт. Ал деген жалбырактарын күйгүзүп салышы мүмкүн. Гүл ооруп, кийин баягы өлүп деле калышы мүмкүн да. Ошол себептен азыркы баягы учурда көп эле эс алууга кетип атышат, командировкаларга кетишет. Эми бул ыкмалар мисалы бир 10-15 күн эң максималдуу. Эң максимал бирок 10 күн да. Андан кийин баягы бирөө келип карап турганга тарап туруу керек. Ар бир гүл ар кандай эмеспи? Кээ бир гүл сууну көбүрөөк жакшы көрөт, кээ бир гүл аз, Ооба, ошол себептен мисалы баягы суккулент деген гүлдөр болот. Алардын жалбырактары өтө калың болот. Сугарганда жалбырактарына сууну топтоп алып, анан шашпай ошондон азыктана берет да. Андай гүлдөр көп, мисалы жайкы эмеге кетип атканда, эс алууга кетип атканда, мондай тешикче кылып койсоңуздар болот. Бул кадимки эле үйдөгү буюмдардан эле жасала турган нерсе. Баштайлы анда, кантип баштайбыз? Мисалы агро дүкөндөрдө деле бар, бирок мен азыр тапкан жокмун. Биздин агро дүкөндөрдөн ошондо автополив деген болот. Эң биринчиден баягы гүлдүн көлөмүнө жараша болот. Мисалы, ооба, гүлдүн челегин жараша болот. Мисалы бул гүлгө 1 литр, 1,5 литрлик бөтөлкө керек болот. Желим бөтөлкө болуш керек, жеңил болуш керек. Мисалы, мындай кичирээк гүлгө ушундай 1 литрге чейинки бөтөлкө жетиштүү болот. Анан дагы айта турган нерсе, жетеби ушул, жетет, анткени бул аз-аздан эле тамчылап турат. Кетердин астында сөзсүз гүлдү сугаруу керек. Кургак бойдон таштап койгонго болбойт. Бир күн мурун сугарып коесуздар, ным болуп туруш керек. Андан кийин баягы үйдөгү эң негизги баягы эң оңой да ушундай система деп коет, капельница жасай турган. Мындай тешикче кылып аласыздар. Бөтөлкөнүн эмесине, мына бул жакта да турат. Анан көлөмүнө жараша мынтип киргизип аласыздар. Киргизип туруп, мына бул жерде турат. Ооба, мына. Бул жакта регулировкасы бар. Мынтип туруп одоруп аласыздар. Одоруп алып эле илип коюш керек экен, демек. Ооба, илип койсоңуздар болот. Мисалы, мына мындай суу тамчылап турат, көрдүңүздөрбү? Ушуну мисалы бир түп боло турган болсо, ошонун түбүнө акырын илип коюш керек. Бул учурда кожойке деле кереги жокко, суу өз убагында сугарылып. Ооба, муну деген өзүңүздөр регулировать этесиздер. Мисалы, жанакындай суккулент гүлдөр боло турган болсо, бир аз жай эле кылып коесуздар. Анан кээбиркилер бат-бат эле кургай берет, аларга баягы көбүрөөк тамчылатабыз. Дагы мисалы 4-5 гүлгө 10 литр, 5 литр желим бөтөлкөнү чоңураак кылып туруп, ошонун баягы капкагы да чоңураак болот да. Ошого мындай системадан бир 4-өнү, 5-өнү жасап туруп илип койсоңуздар болот. Бир канча гүлгө, Ооба, бир канча гүлгө и бардын регулировка кылып коесуздар. Өзүнө жараша канча. Идиштүү үнөмдөп. Жакшы. Бул биринчи ыкмасы. Ошондой эле мен үйдөн жасай келдим, себеби мындай азыр бияктан көрсөтөйүн десем, тешкенден кийин бул жана суу агат да. Кадимки эле шприцтен ийнеси. Буга деген суу куюп туруп, мисалы мындай алып туруп суу куясыздар. Лайфхак деп ушуну айтты, Ооба, колдогу буюмдардан эле жасала турган нерселер булар. Көп акчаны талап кылбайт. Система шприц деле арзан турат. Эми негизи толтуруш керек да, бирок биз азыр мындай эле кылып коебуздар. Көрсөтүш үчүн, Мына мындай болот да. Мындай деген ийнеси
түйүнө кылыш керек сөзсүз. Тек Мына өзүңүздөр көрүп желим менен кирелеп тургандай, коет экенбиз ооба тагы, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мынтип туруп акырындан суу тамчылап тамчылай турат. Ушундай кылып туруп, Бул сууну аз талап кылган гүлдөргө жакшы болсо керек, ооба. Эгер мисалы көбүрөөк талап кыла турган болсо, бөтөлкөнү чоңураак алыш керек. Бирок система сыяктуу бунун баягы түшкөн ылдамдыгын баягы эмне деп коет? Негизи албайсың го дейм, жок, муну кыла албайсыздар. Бул көбүнчө ошо бир эле Жай калыпта, тамчылайт экен, ооба, бир калыпта эле тамчылайт. Муну болсо кандай кылып эметсеңиздер болот? Үйдөгү эле жана суши же болбосо шпажка деп коет го. Ошого эле эки жактан мындай скотчтоп коюп эле илип коесуздар таякчаларга. Болду, ушундай методу бар. Андан кийин болсо, мисалы эгер мындай шприцтин ийнеси жок боло турган болсо, кадимки эле кулак чукуучтан. Кулак чукуучту ушинтип жыртып туруп, бөтөлкөнү жарымсынан кесип туруп, бияка кийгизип коесуздар. Ошондой эле болот. Бирок кулак чукуучту албай туруп эле. Албайсыздар. Бирок кулак чукуучтуку эмнеси жаман, бул бат-баттан тамчылай берет экен да, буга караганда. Бул жай тамчылайт, бул батыраак тамчылайт. Анан ошондой эле жакшы экен. Дагы бир эме, мисалы дагы гүлдөр көбүрөөк боло турган болсо, моундай жүндөн жасалган жип, баягы көбүнчө төшөк көктөйбүз да мындай жиптер менен бир 2-3 кат кылып аласыздар. Кылып туруп, орто жерге мисалы өйдөрөөк чакага суу кылып аласыздар, бийигирээк кыласыздар, гүлдөрдү ылдыйраак кыласыздар. Анан мисалы мына жерде көрүнүп тургандай, монда салып туруп, биринчи бардыгын нымдап аласыз да, анан бул жактан бирөөсүн чакага салып туруп, бирөөсүн гүлгө коюп коебуз. Ошондо ошо жип аркылуу акырын нымдап бул методду ушу бинт менен да жасап өтсөк болот экен. Ооба, анан капрон менен да кылса болот. Негизи багы синтетический болгону жакшыраак болот да, анткени багы мындай натуральный эмелер, жиптер алар эзилип кетет да көбүнчөчү. Ошол себептен жакшы өткөрө албайт. Ал эми ушу эс алуудан кийин, келгенден кийин ушу гүлдөрүбүз аман калса, эми калса эмес, калсын дейли. Ошондон кийин бир өзгөчө кам көрүш керекпи гүлдөргө? Дагы бир айта турган нерсе, ошондо командировка кетип атканда гүлдөрдү терезеден алып коюу шарт. Салкыныраак жерге, именно полго коюп коюш керек. Анан мисалы эгер гүлдөгөн гүлдөр болсо, гүлүн кесип эле салган туура болот. Багы мондай жалбырактар өтө көп болсо, кээ бир жалбырактарды үзүп эле алып салган туура болот. Ал эми келгенден кийин кандай чара көрүш? Келгенден кийин негизи бирөөгө дайындап коюу да шарт. Багы коюп койдум, унутуп коюу деген жок. Бир жумада бир жолу бирөөгө суранып, сиңдилерге, апаларыңызга суранып кетиш керек, карап туруусу керек. Себеби балким кээркилердин эмеси суусу бат эле төмөн калышы мүмкүн. Келгенден кийин кайра жылуу жерге чыгарабыз. Жылуу жерге чыгарып, бир сыра кургатабыз. Анткени багы автополивте деле кээ бирде топурагы өтө нымдашып кетиши мүмкүн да. Тамыры чирип кетиши мүмкүн. Ошонун баарын байкайсыздар, гүлдүн өзүнүн абалын карайсыздар. Эгер жакшы эле тура турган болсо, бүскө чейин ар бир 15 күн сайын жер семирткич берет. Гүлдөрдүн өзүнүн жер семирткичи болот. Ошондой эле жанакы паразит деп коет, баягы курт кумурска, ар кандай оорулардан сактай турган дарыдан себип туруш керек. Жалбырактарына. Эгер гүлдөгөн гүл болсо, гүлдөрүн мындай акырын эметебиз да, коргойбуз да, жалбырактарына куябыз. Багы паразиттер бар, жалбырактарында анан эмесинде болот, топурагына да куябыз. Топурагы сөзсүз ным болуш керек. Кургак топуракка дары куюу болбойт, жер семирткичти да куюуга болбойт. Ошондой эң негизгиси. Ушу гүл курап баратканда жандарууга болобу мындай? Эми аны деген байкаш керек. Аны деген эң биринчиден баягы челегинен чыгарып, тамыр системасын караш керек. Кээ бирки учурда баягы өзү келбети начар болгону менен тамыр системасы дурус болсо, кайра сактап калууга мүмкүн. Анткени азыр көп химиялык препараттар бар. Анын өзүнүн бир мындай, кандай десем, процедурасы болот. Ошону кылыш керек, эрежеси болот. Мисалы үчүн көчөттөрдү эрте жазда которобуз, көчүрөбүз да. Гүлдө деген мисалы үчүн эми сиз айткандай чакасы, тамыры чирип кетпеш үчүн